9 класс кыргыз адабияты мугалим Бердалиева Света Ташбаевна. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе бүгүнкү адабият сабагыбызга көңүлүңүздү буралы. Бүгүнкү биздин өтө турган жаңы темабыз Чыңгыз Айтматовдун өмүрү чыгармачылык жолу. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын максаты балдар Чыңгыз Айтматовдун өмүрү чыгармачылык жолу туурасында маалымат ала алышат. Айтматовдун чыгармаларын билүү менен каармандарды жатка билип, сыйлыктарын, наамдарын билишет. Чыгармаларын сүйүп окуй билүү менен машык алышат. Канткенде адам уулу адам болот. Чыңгыз Айтматов. Биз дүйнөнү жаңыртабыз, дүйнө бизди жаңыртат. Чыңгыз Айтматов. Кыргыз элинин залкар уулу, дүйнөгө аты таанымал, белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Бура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. 1946 жылы Жамбыл шаарындагы зооветеринардык техникумду, 1953 жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. 1956 жылдан 1958 жылдары Москвадагы жогорку адабият курсунун угуучусу болгон. Согуш жылдарында Шекер айылында айылдык кеңештин катчысы, Райфин бөлүмдүн агенти, 1953 жылдан 1956 жылдары Кыргыз мал чарба илими изилдөө институтунун эксперименттик фермасында зоотехник, 1958 жылдан 1960 жылдары Литературный Кыргызстан журналынын редактору, 1960 жылдан 1965 жылдары Правда газетасынын кабарчысы, 1965 жылдан 1986 жылдары Кыргызстан кинематографисттер союзунун төрагасы, 1988 жылдан 1990 жылдары Иностранная литература журналынын башкы редактору, СССР президентинин кеңешчиси жана 1991 жылдан элчилик кызматта иштеген. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде башталган. Орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемеси гезитчи Дзюйо деген ат менен 1952 жылы Кыргызстан алманахында орус тилинде жарыяланган. Литературная газета, Новый мир, Литературный Кыргызстан журналдарынын редколлегия мүчөсү болгон. 1956 жылдардан тарта СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Анын чыгармалары кыргыз адабиятынын эл аралык деңгээлине көтөрүлүп, жазуучунун дээрлик бардык чыгармалары КМШда өткөрүлөрүн, драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган. Жана чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдер эл аралык кинофестивалдардын сыйлыктарына жана байгелерине татыктуу болгон. Анда эмесе балдар, Айтматовдун кинолоруна токтолуу менен ошол кинодогу каармандар менен жана ошол кинонун тарткан режиссерлору менен тааныша кетели. Кыргыз кереметинин тарыхынан 1941 жылы 17 ноябрда Кыргыз кино студиясы ачылган. Кыргыз киносу 60 жылдардан баштап дүйнөлүк аренага чыгып, Кыргыз керемети деген ат менен таанымал болгон. 1961 жыл Ашу кинофильми, режиссеру Сахаров.
1963 жыл Аптап кино тасмасы режиссеры Шепитко. 1965 жыл Биринчи мугалим кино тасмасы режиссеры Михалков Кончаловский. 1967 жыл Саманчынын жолу кино тасмасы режиссеры Геннадий Базаров. 1968 жыл Жоргонун жүрүшү фильми режиссеры Урусевский. Гүлсарат кино тасмасы 1975 жыл Кызыл алма кино фильми режиссеры Төлөмүш Океев. 1977 жыл Ак кеме кино фильми режиссеры Болот Шамшиев. 1977 жыл Ак кеме кино фильми СССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. 1985 жыл Махаббат дастаны. 1988 жыл Акбаранын көз жашы кино тасмалары режиссеры Дооронбек Садырбаев. 1989 жыл Фудзиямадагы Кадыр түн көркөм фильми Калтай Мухаммеджанов. Балдар, Чыңгыз Айтматов көптөгөн чыгармаларды жаратып, бир гана драма жазган. Бул Фудзиямадагы Кадыр түн драмасы. 1991 жыл Маңкурт кино тасмасы режиссеры Нарлиев. Адабият айдыңында кай жылдыз, болсо болор, болбосо жок бир жылдыз, ааламында жаркыраган жайнаган Айтматовдун чыгармасы бүт жылдыз. Анда эмесе балдар, биздин белгилүү улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун кинолоруна көңүл бөлдүк. Анда эмесе ошол чыгармаларынын дагы айтылбай кеткен жана биз укпаган чыгармалары, аңгемелери, повесттери, романдары туурасында тааныша кетели. Аңгемелери: Газетчи жүйө 1952 жылы, Ашым, Акжаан, Асма көпүрө, Түнкү сугат, Ботогөз булак, Кызыл алма, Атадан калган туяк, Кайракта деген аңгемелери. Ал эми повесттери: Бетме-бет повести, Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Кызыл жоолук жалжалым, Жаныбарым Гүлсары, Ак кеме, Эрте жаздагы турналар, Чыңгызхандын Ак булуту повесттери бар. Чыгармадагы басылган романдары туурасында тааныша кетели. Кылым карытар бир күн романы, Кыямат, Кассандранын эң тамгасы, Тоолор кулаганда романдары. Драмалары: Фудзиямадагы Кадыр түн драмасы. Публицистикалары: Манас атанын Ак кар, көк музу, Энетил тагдыры. Мына балдар, эми биз белгилүү улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун алган сыйлыктары, наамдары туурасында тааныша кетели. 1988 жылы Социалисттик эмгектин баатыры деген наам берилген. 1997 жылы Кыргыз Республикасынын баатыры. 1999 жылы биринчи даражадагы Манас ордени. 2000 жылы ойлор менен иштердин ыйыктыгы үчүн ордени менен сыйланган. 2003 жыл 20 кылымдын кыргыз маданиятына жана руханиятына өзгөчө салым кошкондугу үчүн алтын медали менен сыйланган. 2004 жылы КМШнын өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн
алтын медали менен сыйланган. 2005-жылы эл аралык коомдук алтын бүркүт ордени менен сыйланган. Алган сыйлыктары, наамдары дагы. 1963-жыл Лениндик сыйлыкты алган. 1968-жылы СССР мамлекеттик сыйлыгы Жаныбарым Гүлсары повести үчүн 1968-жылы СССР мамлекеттик сыйлыгын алган. 1983-жыл Кылым картар бир күн романы үчүн. 1968-жылы Кыргыз эл жазуучусу наамын алган. 1976-жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы Эрте жаздагы турналар повести үчүн 1976-жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгын алган. 1980-жылы Италиянын эл аралык Этрурия сыйлыгын алган. Ал эми 1985-жылы Индиянын дүйнөлүк адабияттын классиктеринин бири деген сыйлыкты 1985-жылы алган. 1994-жылы Австрия Республикасынын адабият жана искусство жаатындагы Люксембург королунун чоң крест сыйлыгын алган. Ал эми 1994-жылы Япониянын күнчыгыш сыйлыгы менен сыйланган. 2005-жыл Америкалык 2005-жылдагы адамдын жетишкендиги үчүн алтын тамгалуу ардак белгиси медали менен сыйланган. 2006-жылы түрк дүйнөсүнө кошкон салымы үчүн эл аралык академиясынын Вектор алтын медали менен сыйланган. 2008-жылы эл аралык Түрксой сыйлыгы менен сыйланган. 2008-жылы дүйнөлүк кино өнөрүнө кошкон салымы үчүн Жибек жолу кино фестивалынын алтын кара көз сыйлыгы менен сыйланган. ЮНЕСКОнун билдирүүсү боюнча Чыңгыз Айтматов бүгүнкү күндө чыгармалары көп басылган классиктердин бири. Анын чыгармалары дүйнөнүн 165 тилине которулуп, бир нече ирет чоң тираж менен кайталап басылып чыккан. Айтматов таануу деген илимий атайын дүйнөлүк адабий процессте кеңири колдонулууда. 1989-жылы Бишкекте эл аралык Айтматов клубу түзүлгөн. Анын кыргызстандык жана чет өлкөлүк мүчөлөрү белгилүү илимпоздор, журналисттер, адистер жана башкалар. Клубдун жобосу, секциялары, адабият, көркөм өнөр жана маданият жагындагы эл аралык сыйлыгы бар. 1992-жылы Бишкекте коомдук Айтматов таануу институту түзүлгөн. Ошондой эле Бишкекте Айтматов чыгармаларынын китепканасы жана 1993-жылы эл аралык коомдук Айтматовдук академия уюштурулуп, анын анык ардактуу академиктери шайланган. 2011-жылдын 30-августунда Бишкектин борборундагы Ала тоо аянтынын түштүк тарабына Чыңгыз Айтматовдун айкели тургузулган. Ал эми колодон жасалган, бийиктиги 3 метр болгон айкел Орусияда жасалган. Чыңгыз Айтматов 2008-жылдын 10-июнунда катуу оорудан дүйнөдөн кайткан. Айтматов бар, аалам толук көрүнгөн. Айтматовдун өмүрү чыгармачылыгын окуп, балдар конспектилейбиз. Айтматовдун дагы чыгармаларына көңүл бөлүү менен ушул